Жарымыбыз барып келип туруп азыр депутаттардын кабинетине жатышыбыз керек. Жарымыбыз барып туруп өкмөттүн үйүн алышыбыз керек. Мына бийликтин жүзү. Бүгүнкү бийликтин жүзү. Юрист катары айтат элем, ошол окуя бул именно ушу 278 беренеге түздөн-түз мен жатат деп ойлойм. Митингге чыккыла, бийликти таш менен ургула, же забордон секиргиле, тосмодон ашып өткүлө, министрликтерди басып алгыла деп чакырган жокмун. Эмне үчүн туура эмес иштер, туура эмес саясат болуп жатса мен унчукпай отуруп алышым керек. Сен айтпасаң, мен айтпасам, тигил айтпаса ким айтат? Ушул дунган аял кыргызды жаман сөздөр менен, жамандайт, да? Во-первых, я не дунганка, я чистая кыргызка. Бул деген манипуляция деп атайт элем. Себеби элдин көңүлүн буруш керек. Деманды көрсөтүш керек да, мынакей могулар күнөөкөр биз ушундай болуп атканыбыз үчүн деп элдин көңүлүн убактылуу болсо да ошака буруп туруш керек да. Эч качан бул жерде жер талаш болгон эмес. Жер талаш деген сөздү уккан эмеспиз. Акыркы жылдары Кыргызстанда Facebook, Instagram, Twitter жана TikTokто жарандык пикирин билдиргендерге кылмыш ишин козгоо практикасы көбөйдү. Айрыкча бийликке сын айткандар жана президент Жапаров менен УКМК башчысы Ташиевдин аброюна шек келтирди делгендер абак жазасына чейин кесилип жатат. Медиахаб акыркы 5 жылда жана ушул жылдын 7 айында социалдык тармактардагы пост жана комментарий үчүн козголгон кылмыш иштерин анализдеди. Изилдөө учурдагы бийликтин тушунда пикир үчүн жоопко тартуу фактылары көбөйгөнүн аныктады. Биз кантип анализдедик? Алдыда мен Эльвира Султанмурат кызы айтып берем. Саламатсызбы? Ал үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарына жаңылык болуп чыккан кылмыш иштерин топтодук. Социалдык тармактардагы пикири үчүн козголгон 44 кылмыш ишин таптык. Бул биз чогулткан гана кылмыш иштери. Иш жүзүндө мындан да көп болушу мүмкүн. Анализде 2020-жылы бийлик алмашкандан кийин жарандарды интернеттеги пикири үчүн жоопко тартуу фактылары көбөйгөнү белгилүү болду. 2022-жылы соц тармактын 17 колдонуучусуна оор беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Өткөн жылы Кыргызстанда маанилүү окуялар болгон. Кыргызстан Өзбекстан менен тактала элек жана талаштуу чек ара тилкелерин чечкен. Айрым кыргыз жарандары бийликтин өзгөндөгү Кемпироват суу сактагычынын жерин башка тилкеге алмашууга каршы чыгып, Бишкек жана Ошто бир канча акция өткөргөн. Эч качан бул жерде жер талаш болгон эмес. Жер талаш деген сөздү уккан эмеспиз. Анан талаш эмес жерди эмне үчүн берип атабыз? Кийин бийликтин чечимине каршы пикирде болгон 30дай активист, блогер жана саясатчы кармалган. Алардын айрымдарына Facebook'тагы постторуна байланыштуу бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен да иш козголду. Соц тармактагы ой пикири үчүн айыпталып жаткандардын бири саясатчы Клара Соронкулова жана активист Али Шабдан бар. 2022-жылы казино ачуу тууралуу мыйзам да кабыл алынган. Кумар оюндарын бир гана чет өлкөлүктөр ойноп, казынаны толтурат деп айтылганы менен, эл буга ишенбей, чоң шаарларда тынчтык митингдери да өткөн. Акцияга Адлет Али Мыктыбек же Facebook'та Адлет Балтабай катары белгилүү активист да чыккан. Көп өтпөй ага Facebook'тагы посту үчүн массалык башаламандык боюнча кылмыш иши козголуп кармалган. Анализ кылмыш иштеринин жарымынан көбү бийликти сындагандарга карата козголгонун көрсөттү. Кармалгандардын көбү өлкөдөгү окуяларга пикирин байма-бай билдирип турган. Жарандардын айрымдарын укук коргоо органдары Орусиядан депортация кылып алып келген. Мисалы, чет өлкөдө кармалгандардын арасында Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун колдоочусу Эмил Бекиев, активисттер Оразайым Нарматова жана Иргиз Шаменов бар. Үчөө тең президент менен УКМК башчысынын ишине да баа берип турушкан. 26 октябрь күнү саат эртеменки 10-до улуттук кулуу жыйын болот Борбордук аянтта. Ошол жерге келип, Кемпироватты сактап калалы жана ошондой эле саясий куугунтукка жол жок. Камакта отурган жаштарды Эмил Бекиев, Ырыс Жекшеналиев жана ошондой эле Адилет Балтабай баш болгон азыркы 19 Кемпироваттык коргоо комитетинин мүчөлөрүн бошотуп коюусун талап кылабыз. 44 иштин жарымынан көбү Facebook'тагы пост, комментарийлерге байланыштуу болгон. Кыргызстанда Facebook өзгөчө маанилүү. Социалдык тармактар аркылуу адамдар өлкөдөгү маанилүү окуялар боюнча өз оюн айтып турушат. Ал эми бийлик өкүлдөрү Facebook'та элге жасаган иши тууралуу маалымат берип, колдонуучулардын пикири менен айрым учурда эсептешет. Президент Садыр Жапаров өзү Facebook'тун активдүү колдонуучусу. Социалдык тармактарда эң маанилүү билдирүүлөрдү да жасап турат. Маселен, февраль айында Жапаров
мурдагы президенттердин баарын Дубайга чогултуп, бир дасторконго отургузганын билдирген. Президент элди мындан ары Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи, Отунбаевачы, Жээнбековчи деп бөлүнбөөгө жана келечек үчүн биригүүгө чакырган. Социалдык тармак бийликке Жапаровдун келишине да өбөлгө түзгөн. Өлкө башчысы 2 жыл мурун орусиялык Коммерсант басылмасына курган маегинде түрмөдөн революция жасаганын айткан. Ал социалдык тармактарда жана мессенджерлерде топторду түзүү менен 3,5 жылдын ичинде элге таанылганын билдирген. Анын Facebook'ta ондогон топтору бар. Анда анын талапкерлери президенттин дээрлик ар бир кадамын бөлүшүп, аны мактап турушат. 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиев УКМКнын экс төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо кени тууралуу айткан видеосун Facebook'ta бөлүшкөнү үчүн кармалган. 2 ай СИЗОдо жатып, андан кийин үй камагына чыгарылган. Анын соту дагы деле уланууда. Жекшеналиевке 2 оор берене менен массалык башаламандык жана бийликти күч менен басып алууга чакырыктар боюнча иш козголгон. Прокурор Жекшеналиевди 6 жылга эркинен ажыратууну талап кылууда. Блогер күнөөсү жоктугун айтып келет. Жекшеналиевди Медиа Полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков коргоп жатат. Анын айтымында Кыргызстанда адамдардын жазганында кылмыштын белгилери бар жогун аныктай алган адискөй эксперттер жок. Ал эми тергөөчүлөр бир гана эксперттин жыйынтыгына таянып эле оор беренелер боюнча иш козгоп жатат дейт. Бул ошол ички иштер министрлигине тергеген иш. Ошол жерде дагы бир эле экспертиза далил катары көрсөтүлүп атат. Бизде ошол дайыма даяр болгон биздин бир эксперт бар, политолог. Ошол жерде күч басып алууга, күч менен басып алууга же болбосо массалык башаламандык кылууга белгилер болгон, камтылган деп ошондой жооп берген. Улуттук илимдер академиясынын кызматкери. Башка иштер боюнча дагы ушул адам эксперт болуп көрсөтүлгөн, бирок ошол Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги жүргүзгөн реестрде эксперт деп бул киши таанылган эмес, эксперттүүлүгү боюнча күбөлүгү жок. Бирок өзүн экспертмин деп тааныштырып, сотторго, ошол тергөө убактарда өзүн келип ошондой корутундуларын берет. Корутундулары аябагандай мындай суроолорду көп жаратат. Себеби дегенде тергөөчү суроо койсо, ошого эле кайтара ошондой эле кылып туруп жооп камтылганбы десе, ошого камтылган деп эле жооп берет. Эч кандай бир мындай илимий жактан кайсыл жеринде камтылган, кантип камтылганын тапты, эмне методика менен сүрүштүрүп тапты, ошого бир мындай жооптор көп эсе жок. Ошон үчүн биз дайыма айтабыз, бул экспертиза жарабайт, бул туура эмес болгон. 4 берененин ичинен экөө көбүрөөк колдонулат. Алар расалык, этникалык, улуттук, диний аймактар аралык кастыкты козутуу жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова бул беренелерди бийлик оозун жапкысы келгендерге карата колдонот дейт. Маселен, 2021-жылы президенттикке талапкер экс-депутат Бактыбек Калмаматовду улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси менен жоопко тартууну көздөшкөн. Ал убакытта Калмаматов президент Садыр Жапаровдун дарегине анын ичинде конституциянын өзгөрүшүнө байланыштуу сын айтып турган. Кармалганга чейин саясатчы бир нече маалымат каражаттарына интервью берген. Бирок милиция саясатчыны социалдык тармактар аркылуу аймактар аралык кастыкты козутууга катышкан деп айыптаган. Калмаматов кармалып бир нече убакыттан кийин үй камагына чыгарылган. Ага карата козголгон кылмыш иши эмне менен аяктаганы белгисиз, бирок ушул окуядан кийин Калмаматов саясаттан алыстап кетти. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө бизде мыйзам постсоветский өлкөлөрдүн ичинде эң жакшы деп жарандык коом абдан өнүктү деген. Анан кийин бүгүн анда өзгөртүүлөр келет. Сөз эркиндиги жөнүндөгү мыйзамдарды анда өзгөртүүлөр келет. Себеби мындайда бул деген манипуляция деп атайт элем. Себеби элдин көңүлүн буруш керек. Бүгүнкү күндө бир эле биздин Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө экономикалык кризис, дүйнө жүзүнүн көпчүлүк жеринде согуш болуп турат. Элдер кыйналып турат, жумушсуздук. Ошого элдердин баягы нааразычылыгын басыш үчүн буларга бир немени
деманды көрсөтүш керек да. Мынакей могулар күнөөкөр биз ушундай болуп атканыбыз үчүн деп элдин көңүлүн убактылуу болсо да ошол жака буруп туруш керек да. Эми мен башканы айтпайын, саясий талаптар менен чыккандар эми бийликке атаандаш болгон партияларды айтпай эле коеюн. Мисалы үчүн суу жок, биз 2 айдан бери суусу жок отурабыз, бизге суу бергиле дегендерди. Бу жерде кызыкчылык бийликтин кызыкчылыгы менен келишкен. Бул бир эле азыркы бийлик эмес, андан мурункулардагы бардык эле саясий оппоненттеринин эң кемчиликтерин, мүчүлүштүктөрүн, ошондо ушуну мамлекетибиз бирөө, ушуну жардам берелик, чогуу чечейлик дебестен тескерисинче элге айтып, мына могу жерде ушундай кемчилик болуп атат. Ушуну көтөрүп чыгышыбыз керек, ушуну айтышыбыз керек. Мынакей жалгыз эле бир үй бүлө байып кетти, бир үй бүлөнүн балдары башкарып алды деген эле немелерди айтып келип анан кийин улам бийлик алмашып атпайбы? Азыр бүгүнкү бийликтегилерди байкасаңар дайым айтат: менде үй бүлөлүк башкаруу жок. Мен туугандарымы, балдарымды жакындаткан жокмун. Мен керек болсо өзүмдүн жакындарымды деле каматып салып атам дегендер. Себеби мурункулардын ошондой кемчиликтерин айтып жүргөн, и ошону менен элди наразычылыгын жаратышкан да. Бул азыркы бийликтин ошондой ыкмалары. Ошондуктан өзүлөрү кандай ыкманы колдонгон, ошону жок, мен аны жасаган жокмун дейт. Бирок улам башка мамлекетте, жашоодо башка проблема чыгып калат. Темперабад, суу, дагы бир нерселер, жол дегендей. Кээ бир социалдык тармактардын колдонуучулары бир нече берене боюнча айыпталууда. Маселен, депутат Адыхан Мадумаровдун тарапташы Мирлан Ураимовго массалык башаламандык жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренелери менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн версиясы боюнча ал Facebook социалдык тармагындагы Өзгөн жаштар кыймылы профилинин администратору болуп туруп, бийликтин мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөө чакырыктарына тыюу салганын билип туруп атайлап, жапырт башаламандык уюштурууга чакырган. Жапырт башаламандыктардын аракетинин зыяндуу кесепеттеринин келип чыгышын каалап, элди өлкөнүн жетекчилигине карата жек көрүү сезимин ойготууну каалаган деп тергөө бүтүм чыгарган. Ураимов өзү анын Facebook баракчасын сим-картасына дубликат жасатуу жолу менен хакердик чабуул жасалганын билдирген. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, комментарийди башка адам жазганын айткан. Былтыр январь айында аны суракка алуу үчүн үйүнөн күч менен алып кетишкен. Ошол эле күнү күч органдары үйүн тинтүүгө алышкан. Мирлан комментарий жазган экен. Жазган Миш. Мирлан өзү айтып, мен жазган эмесмин андай комментарий деп айтып экен. Ал менин стилим эмес, мен андай жазбаймын, мен эч кимдин атын атабаймын жазганда деп. Ураимов 2 ай изоляторда кармалып, андан кийин үй камагына чыгарылган. Азыр анын иши сотто дагы деле каралууда. Ал эми жакында эле милиционерлер активисттик коргоочу Өндүрүш Токтонасыровду суракка кечинде үйүнөн күч менен алып чыгып жеткиришкен. Тергөөчү аны чакыруу кагазы жок жана жактоочусу жок сурак алгысы келген. Милицияда активист ага март айында расалык, этностук, улуттук, диний аймактар аралык кастыктык козутуу беренеси боюнча иш козголгонун билген. Токтонасыров Кыргызстандын тунгуч президенти Аскар Акаевдин башкаруусунан бери пикетке жалгыз чыгып, көз караштарын билдирип келет. Жакын арада активист бийликтен Кемпирабад окуясы боюнча кармалгандарга карата саясий куугунтукту токтотууну талап кылган. Ал эми кыргыз тили боюнча жаңы мыйзам кабыл алынып жатканда Москва орус тилинде тынчсыздануусун билдирген. Токтонасыров болсо орус тилинен расмий деген макамды алып салуу керек деп эсептейт. Активист Орусиянын Бишкектеги элчилигинин астында өткөн согушка каршы тынчтык акцияларына да катышкан. Кармап кеткенде дагы абдан мындай тартипсиздик, маданиятсыздык менен орой мамиле жасап, үйүмдө карап отурган 4 жашар неберем мен карабай алып кетишти. Тааныштырган кагаздар соттун кандай токтому мен сот боло элек да, анан токтом чыгарып тескерисинче мага алдын ала повестка бериш керек болчу да, прокуратурада, милициядан андай болгон жок тилекке каршы. Милиция күч органдары тараптан кызмат абалган кыянаттык менен пайдалануу, мындай этиканы сактабагандык, анан орой мамиле жолу менен 30-да кечки 8:30 тергөөгө башташкан. Мен адам болгондон кийин өзүмдүн конституциялык укугумдан пайдаланам да. Мен жогорудан айттым окшойт, эмне үчүн туура эмес иштер, туура эмес саясат болуп жатса мен унчукпай отуруп алышым керек. Сен айтпасаң, мен айтпасам, тигил айтпаса ким айтат?
анда баарыбыз деле тиги оозубузду жаап жашагандан бул жашоо эмес да. Турмуз. Бийик трибуналарда биздин тиги эл баштары, бийлик тиги расмий адамдар айтып атпайбы, Кыргызстан адам укугун сыйлайт, бит эркиндик, сөз эркиндиги депчи. Анда мындай туура эмес болуп калат. Анда айткандары башка, жасагандары башка. 44 кылмыш ишин изилдеп чыгып, соц тармактарга байланыштуу иштер көпчүлүк учурда сотко жетээрин аныктадык. Активист Адлет Мыктыбек массалык баш аламындыкка чакыруу боюнча күнөөлүү деп табылып, жогорку соттун чечими менен 3 жылга пробация менен бошотулду. Жогорку сот анын ишине чекит койгонго чейин активист 5 ай СИЗОдо, 3 ай колонияда отурган. Активист Медиахабка кайсы пикири үчүн 5 жылга эркинен ажыратууга аракет кылышканын айтып берди. Сиз мына Facebook'tu 10 жылдан ашык убакыттан бери колдонуп келесиз. Анан негизде ушул социалдык тармакка жазган пикирим, сүйлөгөн, айткан сөздөрүм кийин мага ушу кылмыш ишин козгоого бир түрткү болуп калат деп мындай ойлодуңуз беле? Ошондой ой пикир келди беле сизге буга чейин? Эми баягы дайыма эле сөздөрдү мен өзүм юридикалык билимим бар. Анан бир ойду келди айта бербейм да сөздөрдүчү. Сөздөрдүн артында жоопкерчилик турарын билем. Ошон үчүн бир чыккыла, аянтка чыккыла, митингге чыккыла, бийликти таш менен ургула, же забордон секиргиле, тосмодон ашып өткүлө, министрликтерди басып алгыла деп чакырган жокмун да. Болгону үйдө мындай жумшак отура бербестен жарандык позицияларды билдирип, казино маселесине каршы болобу, башка маселелерде болобу, пикириңерди ачык айкын билдиргиле деген эле чакырыктарды жасадым да. Сиздин ишиңиз боюнча сот өкүмүндө бул фраза келтирилип атат да. Бүгүн мен Бишкек Баатырдын жигиттеринин тизмесине жазылдым. Бүркүт курал жарактар да дайын, ошентсе да кылычты кындан сурганга эртерекпи деген ой келди деп. Анан ушул фразаны келтирип, бул дейт ошол массалык нааразычылыкты жаратууга багытталган деп атат да. Сиз ушундай фраза айттыңыз беле? Кандай мааниде айткан болсоңуз? Мени суракка 2022-жылы ушу жаздан баштап көп байма-бай чакырып башташты да. А бирок бул сиз айткан эскерткен посттун жазылганы Facebook'та 2021-жылы апрелде болчу да. Апрелдин башында президент Жапаров өзү келип, ушул айкелдин ачылышына катышып кетти. 2 күндөн кийин келип, мен бул жерге келип сүрөткө түшүп атам. Анан ушул иллюстративдик турган, ушул гипстен жазылганбы, цементтен жазылганбы, ушул айтор, ушул кылычтын сабынан кармап, бүгүн мен Бишкек Баатырдын жигиттеринин тизмесине жазылдым. Бирок бүркүттагы курал жарактагы дайын колунда бүркүт конуп турган. Анан ушул бирок азырынча адилетсиздикке каршы күрөшүүдө ушул кылычтыкынан сурганга эртерек го деп өзүмдүн божомолумду жазгам да. Ал жерде мен бийликке каршы күрөшөмүн, ушул курал жаракты суруп барып бийликти басып аламын, ак үйдү чаап аламын деген жазуу жок да. Бул жөн эле бул өткөн доорго ошол Бишкек Баатырдын жунгар баскынчылыгына каршы күрөшкөн баатырлардын дооруна болгон өзүнчө бир метафоралык, өзүнчө бир симпатия болчу да. Аны баягы түшүнбөгөн бийликтин өкүлдөрү же ошондой жоромолго салгысы келген бийликтин күч структурасы мени алып барып эле ушул негизги бир айыптоочу токтомго актка ушул жазууну, Facebook'тагы жазууну кылмыш иши катары колдонуп жатат да. Бул контент анализ боюнча ошол лингвистикалык, политологиялык экспертизанын жыйынтыгында Адлет Балтабай деген аттуу Facebook колдонуучусу кылмыш сөздөрүндө бийликке каршы кылмышты камтыган чакырыктар турат депчи. Мен ойлойм, бул метафоралык чакыруу. Жана дагы бир эгер эми юридикада угроза, коркунуч, реалдуу, анан мындай реалдуу эмес, мнимый, реальная угроза и мнимая угроза дегендей бөлүнөт. Мен сөздөрүмдө ушул кылычты суруп алган күндө деле бул бийликке ошол коркунуч келтирет беле. Бул король Артурдун кылычы болсо, бир сыйкырдуу кылычы болсо жомоктогудай. Бир жөн да. Бул жөнүн гана бул иллюстративдик кылыч. Анан ошол жерде болгону мен ал жерде негизги максатым эми адилетсиздикке каршы күрөшөм, баягы
туура эмес нерселерди мындай байма бай ачык айкын айтып турам деген сөз болчу да. Улуттар аралык араздашууну жараткан деп күнөөлүү деп табылгандардын арасында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер блогер Айжан Мырсалиева да бар. TikTok баракчасындагы түз эфиринен кесилген видео үчүн ал 100 000 сом айыпка жыгылган. Эфирде өз улутун сындаса да улуттар аралык араздашуу боюнча күнөөлүү деп табылды. Маселен, жакында эле президент Садыр Жапаров кыргыздар жалкоо калк экенин айтып, сындады. Биз кыргыз өзү өлгүдөй жалкоо элбиз, калкпыз. Ал куруучулар жаңы ак үйдү курууда 5 саат иштеп, 3 саат эс алып жатат деп нааразы болду. Президентке эч ким кылмыш ишин козгогон жок. Анткени бул улуттар аралык араздашуу деп эсептелбейт. Ал эми Мырсалиеванын ишин тергеген тергөөчүлөр башкача ойдо болгон. Из этого видео вырезали буквально 40 секунд, 40-50 секунд, даже смонтировали и выставили мои слова в таком формате, что я без предыстории, просто где я там матерюсь и ругаюсь, и это выглядит так, как будто бы я ругаюсь на кыргызов и на другие нации. Да, то есть из контекста вырезанные буквально там слова. И делал это молодой тоже парень, активист, но я знаю, что он, насколько мне известно, он там какими-то связями провластными обладает, да, ну то есть у человека либо он гонялся за славой таким образом, да, ну то есть он выпустил это все в паблики, огромные паблики, кыргызоязычные, и где вообще изначально видео назвали это, каким названием назвали? Ушул думган аял кыргызды жаман сөздөр менен, короче, жамандайт, да? То есть, ну, как, да? Во-первых, я не дунганка, я чистая кыргызка, да? Во-вторых, воровать чужую собственность интеллектуальную, а это моя интеллектуальная собственность, да? Ну, это вот это нарушение закона. То, что я высказывала это на свою аудиторию, а у меня аудитория абсолютно лояльная, адекватная, и дальше это не уходит обычно, а тут приходит человек, ворует, вырезает, но это сфабриковано. Это все явно сфабриковано для того, чтобы держать меня на определенном поводке, чтобы я не могла высказывать. Мы кыргызский народ, мы не рабы, никогда не были и не будем. Мырсалиева райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко кайрылган. Учурда ал социалдык тармактарда мурдагыдай эле пикирин ачык билдирип келет. Соц тармактардагы пикир үчүн кимдер жоопко тартылышы мүмкүн? Негизинен кылмыш иши эркек адамдарга, бийликти такай сындап келгендерге. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров менен ОКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин атын атагандарга, депутат Адахан Мадымаров менен байланышы бар кишилерге козголгон. Мындан тышкары 4 беренеге байланыштуу сот актыларын да изилдедик. Актыларды сот кейчи маалымат базасынан өзүбүз чогулттук. Ошондуктан айрым иштер анализге кирбей калышы мүмкүн. 40 сот актысынын 23-ü экстремисттик материалдарды таратууга жана сактоого байланыштуу болду. Кыргызстанда интернетте маалымат жайылтууга байланыштуу кылмыш иштери мурда ушул факт боюнча көбүрөөк козголчу. Мында адамдар тыюу салынган диний материалдарды бөлүшүп таркатууга айыпталат. Бул берене боюнча сот көбүнчө күнөөлүү деп табат, бирок пробациялык көзөмөл менен бошотот. Ал эми Кыргызстанда тыюу салынган маалымат менен бөлүшүп эле тим болбостон, экстремисттик уюмдардын ишмердүүлүгүн да активдүү үгүттөгөндөргө абак жазасы берилет. Ал эми улуттар аралык араздашуу жана диндер аралык араздашуу үчүн судьялар көбүнчө 100 000 сом айып салышат же шарттуу түрдө соттошот. Бирок 2022 жылы бул берене менен күнөөлүү деп табылган аял эркиндигинен ажыратылган. Твиттердеги билдирүүсү үчүн Елена Власова 1 жылга кесилген. Анын посту кыргыздарды орустар адам кылган деген маанини камтыган. Бийликтин дарегине айтылган сын пикир боюнча сотко чейин жеткен кылмыш иштеринин ичинен 6 сот чечимин таба алдык. Бардык шектүүлөр күнөөлүү деп табылган экен. Алардын арасында 1 жыл 6 ай колонияда отуруп чыккан активист Тилекмат Күренов да бар. Тилекмат Күренов түрмөдөн чыккандан кийин ал өлкөдөн чыгып кеткен. Ал Кыргызстанда болуп жаткан окуялар боюнча өз пикирин активдүү билдирүүнү улантууда. Анын ичинде Facebooktагы 8 пикири тиркелген. Активист посторунда бандит, импичмент, легитимдүү парламент, конституция, Садыр Жапаров, жетимтоо гени деген сөздөрдү колдонгон. Медиа полиси уюмунун юрист Алагушев массалык башаламандык же бийликти күч менен басып алууга коомдук чакырык деген беренелер боюнча социалдык тармактарга жарыяланган пикир үчүн гана жоопко тартуу туура эмес деп эсептейт. Ушул эле мына 10 чакты ишти биздин башыбыздан өткөн иштерди карап көрсөк, бүт эле ушул эле баягы айыптоочулар именно баягы бийликти сындаган, бийликке кандайдыр бир ой пикирин айткан, эми
ачуу ичине баягы пикир болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк бийликке сын пикирин көргөзгөн адамдар, активисттер, ичинде баягы блогер, журналисттер деле бар. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, баягы такыр эле бир какой-то бир тенденция жок деп айтсак деле туура эмес го. Анткени баягы сын айткан бийликке сын айткандар ушу иш козголуп, иштери сотко чейин жетип атышат. Эч кандай бир башаламандыктар болбосо, башаламандыктар эмес десек да баягы мирный митинг болбосо, бир какой-то бир топ уюшпаса, уюшуп бир кандайдыр бир неме болбосо, бул иш эч качан козголбош керек. Анткени негизи логикасыз, маниясыз, мындай немеси жок болуп атат да, кандайдыр бир факт жок, факт жок, события жок. Негизи ар бир кылмыштын баягы состав преступления болуп атат, события деген. Буякта события жок болуп атпайбы? Негизи жалпы. Анткени үчүнчү бөлүгү бул массалык башаламандыкка чакырыктар деп турат да. Анан чакырыктардан башка бул баягы ошо органдарга, ошо милицияга мирный митинг болуп атып, ошол эле органдардан бир неме болуш керек да, тыюу. Буга чейин өзү президент Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талантбек Мамытов, булар эсиңизде болсо, массалык башаламандык иши боюнча булар соттолуп, андан кийин айыптуу деп табылган, бирок кийин бийликке келгенден кийин жогорку сот кайра карап чыкпай актап койду да. Анан бирок ошол забордон секирип, ак үйгө кирип барган бул массалык башаламандыкка жатабы же сот тармакта пикир айтып коюп отурган көбүрөөк жатабы? Туура суроо, жакшы эскертип кеттиңиз. Түздөн түз, мына мен юрист катары айтат элем, ошол окуя бул именно ушу 278 беренеге түздөн түз мен жатат деп ойлойм. Жарымыбыз барып кирип туруп азыр депутаттардын кабинетине жатышыбыз керек. Жарымыбыз барып туруп өкмөттүн үйүн алышыбыз керек. Өкмөттүн кабинетине жатышыбыз керек. Мен бүт элге, бүт журтка айтамын. Чогулгула. Келип сүйлөрдүн алдында бул жигит айтып атат. Бизге $10.000 предлагать этти дейт. Кумтөрдү мактап, Жапаровду тескерисинче жамандап чыгып бергиле, биз силерге $10.000 беребиз деп айтты дейт. Мына бийликтин жүзү. Бүгүнкү бийликтин жүзү. Булардын баягы кыймыл аракеттери ошол убагында. Ошол эле баягы митингде микрофон алып, жүргүлө, алалы, басып алалы деген бүт чакырыктар бар эле да. Көрүнүктүү. Анан барып туруп тиги дубалдан ашкан нерсе бул түздөн түз ошол. Мен ойлоп атам, ошол илгери сот, ошол эле соттор, сот кийин баягы переквалификация кылып туруп, анан баягы тиги немеге хулиганствого өтүп кетишти. Эми чын айтканда бул туура эмес, анткени хулиганствонун баягы составы такыр башка, а мунун составы бул именно ошол негизи ошондо жатат да. Ал аталган беренелер, мисалы митинг учурунда митингчилердин бири массалык башаламандыкка чакырганда же төңкөрүш жасоого үндөгөндө гана колдонушу керек дейт. Аларда бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп ишендирип жатат. Бирок бардык эл аралык рейтингтерде өлкө сөз эркиндиги боюнча позициясын жоготту. Мисалы Чек арасыз кабарчылар уюмунун рейтингинде Кыргызстан сөз эркиндигинин деңгээли боюнча 50 позицияга төмөндөп, 180 өлкөнүн ичинен 122 орунга илинди. Андан сырткары президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгү боюнча жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Мыйзам кабыл алынса, көз карандысыз медиа жабылып кетет деген коркунуч бар. Андан сырткары бейөкмөт уюмдарда иштегендерди депутат Надира Нарматова чет өлкөлүк тынчыга теңегиси келип жатат. Кыргызстандагы жагдайга Европарламент реакция жасап, Кыргызстан демократия жолунан тайып баратканын белгилеп, бийликке катуу эскерткен.
Бийлик бир гана журналисттерди эмес, блогерлерден баштап карапайым адамдарды да интернетте көзөмөлдөгүсү келет. Соц тармактагы куугунтукка, пикир үчүн түрмөгө отургузууга кандай карайсыз? Пикириңизди жазып, бул изилдөөнү бөлүшүңүз.